Биздин Төрөт стационарында 12 март күнү аябай кубанычтуу күн болду. Биздин Арван районунун тургуну Артыкова Дилшада. Бул кыз 4 жыл боюнда болгон эмес. Анан азыр медицина аябай өнүккөн мезгил. Тукумсуздук деген бул дарылоого мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Медицинанын жардамы менен бул кыз ушул 4 эм балага ээ болуп турат. Балдарынын абалдары жакшы. 1 уул 3 кыздуу болушту. Бул жаш үй бүлө үчүн өтө кубанычтуу күн болуп атат. Буюрса абалдары туруктуу. Балдардын да эненин да абалы жакшы. Буюрса 2-3 күн аралыгында буларды үйүнө чыгарабыз. Операция жолу менен төрөдү. Канча убакыт созулат операция? Операция бизде орточо эсеп менен жарым сааттан 1 саатка чейин кесарево операциясы. Операцияда эч кандай бир мүчүлүштүктөр болгон жок. Баары жакшы болду. Чындыгында азыр акыркы жылдары туура байкапсыз, ушундай тенденция болуп атат. Кош бойлуулук, ошол многоплодная беременность деген көп бизде. Бунун себептери ошол наследственный фактор да болушу мүмкүн. Эгер ошол тууган уругунда эгиздер болсо, эгиз төрөлүшү мүмкүн. Анан жана медицинанын жардамы менен эко жолу менен да искусственное оплодотворение болуп атат. Ошонун эмесинен дагы многоплодная беременность бизде азыр көбүрөөк. 4 эм буга чейин да болгон, бирок мына 4 тең аман эсен үйгө чыгарылып атканы мына биринчи жолу жакшы болуп чыгып атышат. Буга чейин бизде 3 эмдер, 5 эм дагы болгон. Аябай эле көп азыр кош бойлуулуктан.